Сиз лотерея ойноп көрдүңүз беле? Лотерея ойногондо утушка үмүт артып, байгеге ээ болгон келет эмеспи? Кыргызстанда азыркы тапта YouTube каналдарда онлайн лотерея ойнотуп миллиондогон сомдорду айланткандар жайнайт. Ал тапта мамлекеттик финансы көзөмөл кызматы мыйзамсыз иштеген лотереялардын тизмегин да жарыялады. Бул чыгарылышта мыйзамсыз иш алып барган лотереялар тууралуу айтып берем. Видеону аягына чейин көрүңүз. Онлайн лотерея ойноткон YouTube каналдардын бирин карап көрөлү. Бул Келечек YouTube каналы. Каналга 76.300 адам катталган. Канал дээрлик 2 жылдан бери онлайн лотерея ойнотуп келет. Алар январь айында көп адам катышкан лотерея ойноткон. Ал оюнда баш байгеге 1 миллион сом менен 5 уна коюлган. Калган уткан 110 оюнчунун көпчүлүгүнө 3000 сомдук сыйлыктын ордуна кайра ойноло турган оюнга жолдомо билет беришкен. Ал эми билет баасы 1,5 миң сом. Лотереянын кызыгына кирип алгандар кийинки 1 миллион сом же уна утуп калам деген үмүт менен 3000 сомдун ордуна билет алууга макул болгон. Анткени менен утушка ээ болгондордун 20га жакыны билеттен да, акчадан да кур калган. Ошондо жеңүүчүлөргө жалпы 60 миң сомдой берилбей калган. Башкача айтканда, бул каналдын ээлери 60 миң сомдук байгени өздөрүнө алып калган. Эмнеге онлайн лотереялар лицензиясыз иштеп жатат? Алардын тамырын тартып ишин көзөмөлдөгөн ким бар? Биз финансы көзөмөл кызматынын баш кадиси Абай Кадыралиевке кайрылдык. Биринчиден мындайда Кыргыз Республикасында лотереялык ишмердүүлүктү бир гана мамлекеттик лотереялык компания алып барганга укуктуу. Бизде өлкөдө лотереяга монополия коюлган. Бир гана мамлекеттик лотереялык компания иш чарасын жана ар кандай түрлөрүн чыгарып ойнотууга укуктуу да. Башка мындан профессионалдык лотереяларды өткөрүүгө Кыргыз Республикасына тыюу салынган. Ошол себептен азыркы учурда ар кандай YouTube каналдарында жанагындай социалдык тармактарда лотереяларды ойнотуп атышпай, машиналарды коюшуп, техникаларды коюшуп, билет баасы 1000 сомдон 2000 сом деп сатып аткандардын баары мыйзамсыз. Мындай лотереяларга катышкан эч кандай гарантияны бербейт, мамлекет бул тараптан жооп бере албайт да. Эгер андай мыйзамсыз ойнотулган лотереялар бирөө утуп акчасын ала албай кала турган болсо, аны укук коргоо органдарына кайрылып гана чараларды көрүүгө болот да. Ошол себептен жарандарга айта кетерлик, мыйзамсыз лотереялардын ойногон баш тарткыла эртеңки күнү жоопкерчиликке андай мыйзамсыз ойноткон оюн жоок мекемелерин же лотереяларды ойноткон адамдар жоопкерчиликке милдеттүү түрдө тартылат. YouTube каналда онлайн лотерея ойноткондор ондоп саналат. Алар Сүйүн ТВ, Дос ТВ, Туке ТВ, Муха ТВ, Байхан ТВ, Акнет ТВ, Шер ТВ YouTube каналдарында ойнотулуп жаткан лотереялар январдын башында эле мыйзамсыз деп табылып, тизмеси жарыяланган. Бирок аларга маалымат жетпей калганбы, же мыйзамга баш ийгилер келбейби билүү үчүн өздөрүнө чалдык. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Бул Келечек YouTube лотерея, Сиздер канчадан бери иш алып барасыздар? 2 жылдан ашып калды. 2 жылдан ашып калды. Лицензияңыздар бар да, Кандай? Лицензияңыздар барбы? Мыйзамдуу түрдө иш алып барасыздарбы? Биз YouTube'да лотерея ойноткон Келечек деген каналдын ээсине чалдык. Бирок биз мыйзамдуу түрдө иш алып барасыздарбы, лицензияңыздар барбы деген суроону бергенде эле өчүрүп салды. Бул албетте күмөн жаратат. Жана Госфинадзордун адиси дагы бизге жооп бергендей, булар мыйзамсыз иш алып барганын биз мындан дагы билсек болот. Биз азыр дагы бир ушундай оюн алып барган YouTube каналдын ээсине чалып көрөлү. Алло, саламатсызбы? Саламатсызбы? Менин атым Альбина. Сиздер YouTube'да лотерея ойнотуп турбайсыздарбы? Ооба. Канча жылдан бери ойнотосуздар? 1,5 жылдан бери. Аха. Негизи лицензияңыздар барбы? Канча катталуучуңуздар бар YouTube'да? Ооба, бар. YouTube'да 74 бар. Лицензияңыздар барбы? Мыйзамдуу иш алып барасыздарбы? Ооба. Азыр ошо Госфинадзор текшерүү жүргүзүп атыптыр да, мыйзамдуу иш алып барбагандардын тизмесин чыгарып атат. Ал жакта сиздердин дагы тизмеңиздер жүрөт. Буга кандай комментарий бересиз? Айтылышка турган жооп берет. Кайталап коесузбу, угулбай калды.
Өзүңөр көргөндөй биз байланышка чыккан лотерея ойноткон каналдар мыйзамдуу иштейсиздерби деген суроону укканда эле трубканы коюуга шашышты. Айрымдары биз мыйзамдуу иш алып барабыз деп ишендиргенге да аракет кылышты. Кыргызстанда лотерея боюнча мыйзамдын 20-беренесинде мыйзамсыз лотерея уюштурган жарандардын лотереядан тапкан кирешеси толук мамлекетке өтүп, акчасы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды кароого жана балдар үйүнө жумшалары жазылган. Ал эми уюштуруучулар кылмыш жоопкерчилигине тартылышы керек болчу. Финансы көзөмөл кызматы бул оюнду уюштурган каналдардын ээсине мыйзамсыз иш алып барып жатканын билдириштиби же сайтына чыгарган бойдон калып калыштыбы? Сиздер мыйзамсыз иш алып барып жаткан лотереялар тууралуу сайтыңыздарга жарыяладыңыздарбы? Тизмесинчи YouTube каналда. Ошолордун өздөрүнө байланышып, сиздердин ишиңиздер мыйзамдуу эмес деп билдирдиңиздер беле? Негизи ал мыйзамсыз лотереялар боюнча сөз түрдө биз кайрылуулар жөнөткөнбүз. Аларды телефон менен айтканбыз. Мен конкретно бүт бардыгын могу жибердик деп туруп айта албайм, но бирок мен өзүм ал иш алып барган лотереялар боюнча ошо мыйзамсыз. Катта жибергенбиз, өзүнө да барганбыз. Даже бирөөсү боюнча сотко да барып катышкам. Мамлекетке төлөгөн ушерп канча да 1000 сом, миллион сомго жакын. Жыйынтык YouTube, TikTok же башка интернет түйүнүндө лотерея ойноткон ар бир канал мыйзамсыз иш алып барат. Мындай жапайы лотереялар жарандарга митип 3000-2000 сомдон билет сатып, байгени бербей качып кетиши да мүмкүн. Анткени алар биринчиден мыйзамсыз иш алып барып жатышат. Экинчиден келечек YouTube каналы сыяктуу жок дегенде 20 адамдын байгесин бербей койсо 60 000 сом пайда таап жатпайбы? Бул сыяктуу мыйзамсыз иш алып барганы аз келгенсип, байгесин ээсине бербеген дагы кайсы каналдарды билесиз? Комментарийге жазыңыз. Сиз Медиахабты көрдүңүз. Көрүшкөнчө аман туруңуз.